Уважаемые коллеги, Кыргыз Республикасынын жаңы кылмыш процесстик кодексинин концепциясы. Сманалиев Канатбек Мойнокоевич. 2019 жылы 1 январда Кыргыз Республикасынын жаңы кылмыш процессуалдык кодекси күчүнө кирет. Анткени аракеттеги кодекс замандан артта калды. Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын талабына жооп бербейт. Кылмыш укуктук сот өндүрүшүндө төмөнкү натыйжа, айыптоо мүнөзү жана бюрократтык элементтерди камтыйт. Кылмыш процессинин максаты жана милдеттерине жана адам укугун коргоого толук жооп бербейт. Жаңы кодекс президенттин жарлыгында көрсөтүлгөндөй, жаңы 2010 жылкы конституциянын духунда сот ишинде тараптардын тең укуктуулук жана атаандаштык принцибине негизделген, милдеттери кеңейтилген. Тактап айтканда, коомду жана инсанды кылмыштан жана жоруктардан, проступкалардан коргоо, адамды негизсиз кылмышка жана жоруктарга айыптоодон коргоо. Үчүнчү, адамдын укугун жана эркиндигин негизсиз чектөөдөн коргоо, материалдык жана моралдык зыяндан ордун толтурууну камсыздоо. Жаңы кылмыш процесстик кодексинин 16 принциптен турат. Кайра кайталап коеюн ушуну. Жаңы кылмыш процессуалдык кодекси 16 принциптен турат. Кээ бир принциптер жоюлган, кээ бири өзгөртүлдү, талапка ылайык келтирилди. Кылмыш сот өндүрүшүнүн субъекттери болуп төмөнкүлөр эсептелет. Кызмат адамдары, кылмыш процесси кызыкчылыгын козгогон адамдар, корголуучулар, кылмыш сот процессинде катышкан башка адамдар. Бул категорияга киргендер күбө, эксперт, адис, котормочу, медиатор, сот отурумунун катчысы, сот приставы. Субъекттердин укук милдеттери боюнча экиге бөлүүгө болот. Биринчи, айыптоо тараптагы катышуучулар. Булар прокурор, тергөөчү, алгач иликтөөчү дознаватель, жеке айыптоочу, жабырлануучунун өкүлү жана башкалар. Экинчиге, коргоо тараптагы катышуучулар. Булар шектүү, айыпталуучу, соттолуучу, коргоочу, жашы жетелектерди коргоо өкүлү, юридикалык жактын өкүлү жана башкалар. Жаңы кодексте соттолуучу, понятой институттары эски советтик кылмыш процессинин рудименти катары жоюлган. Ордуна фото, видео фиксация колдонулат. Ошондой эле бөгөт чарасы, мажбурлоо чарасы түшүнүгү алынып салынды. Ордуна кылмыш сот өндүрүшүн камсыздоо чаралары деп аталат. Ал төмөнкүлөрдү камтыйт. Биринчи, кармоо, задержание. Экинчи, бөгөт чаралары. Үчүнчү, кылмыш сот өндүрүшүн камсыздоонун башка чаралары. Шектүүнү кармоо процедурасынын эски кодексте 3 негизги жана 3 кошумча шарттары болсо, жаңы кодексте кошумча шарттары жоюлду. Башкача айтканда, алгач иликтөөнүн ыйгар мукуттуу кызмат адамы, тергөөчү, кылмышка эркинен ажыратуу дайындалуусу мүмкүн болгон кылмышка же Кыргыз Республикасынын кылмыш процесстик кодексинин 61 главада каралган жорук үчүн шектүүнү кармоого укуктуу эгер төмөнкү негиздер болсо. Биринчи, эгер адамды кылмыш же жорук үстүндө же дароо аны кылгандан кийин көрүп калса. Экинчи, эгер ал адамды жабырлануучу же башка адамдар кылмышына түз көрсөтүп турса. Үчүнчү, эгер шектүүдө же анын кийиминде, жанында же турак жайында кылмыштын же жоруктун дайын издери көрүнүп турса. Булар негизги шарттары. Кошумча шарттары булар. Биринчи, эгер адам качууга аракеттенсе. Экинчи, эгер адамдын турактуу жашоо орду болбосо. Үчүнчү, эгер адамдын өздүгү анык эмес болсо. Бул үчөө мурда айтылгандай дискриминациялык мүнөздө адам укугуна каршы келет. Ошон үчүн булар алынып салынды. Негизги 3 шарты жаңы кодекске негиз катары кирди. Мындан башка дагы чаралар калды. Ал жакынdoого тыюу деп аталат. Судья, тергөөчү же алгач иликтөөчү шектүүнү жабырлануучуга же күбөгө келүүгө, издөөгө, ооз-2, телефон менен жана башкалар менен сүйлөшүүгө, 10 метр кем аралыкка жакынdoого, белгилүү жерлерге келүүгө тыюу салуу укугу бар. Жаңы кодекске жаңы институт кылмыш иштерди калыбына келтирүү кирди. Биринчи, кылмыш иши жана жорук жөнүндө иш
прокурордун токтому менен, сот өндүрүшү убагында жоголгон иш судьянын токтому же чечими менен жүргүзүлөт жана прокурорго аткаруу үчүн жиберилет. Экинчи, калыбына келтирүү сакталып калган материалдар боюнча жүргүзүлөт. Алар процесстик аракеттердин жана кодексте көрсөтүлгөн тартипте далилдер катары таанылат. Үчүнчү, тергөө жана камакта кармоо мөөнөтү Кыргыз Республикасынын кылмыш процесстик кодексинин 117-155 статьяларында, жоруктар боюнча кодекстин 504 статьясынын 4 бөлүгүнө ылайык эсептелет. Эгер кылмыш ишти калыбына келтирүүдө камакта кармоо мөөнөтү өтүп кетсе, анда айыпталуучу токтоосуз бошотулууга жатат. Буга чейинки кылмыш иш козгоо стадиясы, коррупциялык тобокел стадия катары кодекске киргизилген жок. Анткени биринчиден тергөөгө чейинки текшерүү аракеттеги кодексте жазылган эмес. Экинчиден 3+10+30 күндүк аралыкта коррупциялык тобокел байкалат. Ушул моменттерди жок кылыш үчүн кылмыш иш козгоо стадиясы жаңы кодекске киргизилген жок. Жаңы кодексте сотко чейинки өндүрүш, арыз РППда катталгандан башталат. Сот адилеттиги кодекс боюнча сот гана жүргүзүлө алат. Ошол үчүн жаңы институттун тергөө судьясы киргизилди. Бул тергөө судьясы новелла болуп эсептелет. Адам укугун коргоону өркүндөтүп, далилдерди жыйнактоо, депонирование доказательств институту кирди. Ал сотко чейинки стадияга да гана жүрөт. Жаңы кодексте атайын тергөө аракеттери оор, өтө оор, кээде жеңил оордуктагы кылмыштар боюнча жүрөт. Алар көзөмөлдөгү сатып алуу, көзөмөлдөгү жиберүү, кылмыш имитациясы, кылмыш чөйрөгө кийирүү сыяктуу аракеттер кирет. Дагы процесстик макулдашуу институту да кирди. Ал күнөөнү моюнга алуу макулдашуусу, экинчи кызматташуу макулдашуусу, үчүнчү тараптардын жарашуу макулдашуусу. Жарашуу жоруктук иштер боюнча жана жеңил оордуктагы кылмыш боюнча жүрүшү мүмкүн. Дагы бир новелла бул алдын ала угум стадиясы. Алдын ала угум бул ишти сотко даярдоонун процесстик формасы. Төмөнкү маселелер чечилүүсү зарыл болгондо алдын ала угум өткөрүлөт. Мыйзамсыз далилдерди жоюу жөнүндө өтүнүч, ишти жабууга же токтото турууга негиздер, өтө оор кылмыш иштер боюнча кылмыш ишти сот арачыларынын катышуусу менен кароо маселесин чечүү. Бул ишти сотто биринчи стадия тест кароо натыйжасын берет. Аракеттеги кодекстен айырмаланып, жаңы кодексте иштин маңызы боюнча биринчи инстанцияда райондук соттор, апелляциялык иштерди экинчи инстанциядагы Бишкек шаардык областтык соттор, кассациялык сот болуп Кыргыз Республикасынын жогорку соту маңызы фактысы боюнча эмес, материалдык процесстик нормаларды колдонуунун тууралыгын текшерет. Мындан ары өз алдынча көзөмөлдүк тартипте ишти караган стадия болбойт. Жаңы глава жоруктар жөнүндө иштер боюнча өндүрүш, атайын тергөө иштери жүрбөйт. Камакка алуу, үй камагы болбойт. Жоруктар жөнүндө иштер боюнча сотко чейинки өндүрүш каттоодон баштап 20 күн ичинде бүткөрүлүүсү тийиш. Бүт калган процесстик тартип Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинде аныкталган. Эти новеллы, которые будут применять на практике наши правоохранительные и правоприменительные органы.